Салам достор, менин YouTube каналыма кош келипсиздер. Бүгүн мен сиздер менен көп суралган менин жашым 40та, менин жашым мынчада, анан англисин үйрөнөм эле, үйрөнсөм болобу деген суроолор көп келип баштады акыркы жылдарда. Анан ошол суроого жооп берейин деп чечтим. Негизи эле адам баласынын мээси эч убакта картайбайт да. Картаят эгерде ал мээге тамак аш жеген сыяктуу эле мээге дагы ошол тамак аш берилбесе. Дегенде эми отуруп алып тамак жесеңиз мээге тамактын кереги жок. Мээге күндө жаңы нерселерди үйрөнүп, мээ күнүгө кандай десем, жаңы нерсе үйрөнүү менен курсагын тойлош керек да. Жаңы нерсе бул китеп болушу мүмкүн, жаңы аудио книга болушу мүмкүн, аудио китептер, дагы эмне, жаңы кызыктуу кино мисалы үчүн, кино дегенде эми көбүнчө жакшы жактан, жана эле болбогон бир кинолорду эмес, а именно пайдалуу боло турган, мээге жана ойлонууга түрткү кыла турган кинолорду көрүү. Бул дагы аябай пайдалуу. Же болбосо кызыктуу, өзүңүздөн да акылдуураак адамдар менен баарлашуу, ментор таап, ошол адамдар менен баарлашуу бул сиздин мээңиздин өнүгүшүнө, өрүшүнө чоң салымын кошот. Ошондуктан бул жерде мен айткым келип жатат. Бул жерде сиз даже 100гө чыгып калсаңыз деле, бирок мээңизди активдүү кармаган болсоңуз, активдүү дегенде бул албетте сөзсүз көнүгүүлөрдү жасап, китептерди окуп, туура тамактанып, өзүңүздү караган болсоңуз, 100 жашта деле сиз жаңы тилдерди үйрөнө аласыз. Ал эми 40-50 деген жаш бул аябай эле жаш да. Ошондуктан бул жерде жаңы нерсени үйрөнүү бул эч убакта сиздин менин жашыма же менин жашым мынчадага эмес, мен үйрөнө алам, менин колумдан келет деген түшүнүккө барыш керек да. Себеби биз көп учурда өзүбүздү 30тан кийин деп таштап коебуз да, жаш эми мен убактым өттү, мен картайдым деген сыяктуучу. Ошондуктан айткым келген нерсе, канча жашта болбоңуз, эң элүүгүсү бул өзүңүздүн каалооңуз. Эгерде үйрөнөм деген болсоңуз, ташты дагы томкороп койсоңуз болот. Чынбы? Ошондуктан азыр белиңизди катуу буңуңуз дагы менин колумдан келет, мен үйрөнөм деп чечиңиз. Себеби сиздин 40 жашка келип үйрөнгөнүңүздү көргөн балдарыңыз түшүнүшөт, канча жашка келбегенде дагы аракет кылыш керек экен, үйрөнүш керек экен депчи. Сиз бир гана өзүңүзгө пайда алып келбей, үй бүлөңүзгө, балдарыңызга дагы пайда алып келип жатасыз. Жакында эле ошол чайхананын тарткан видеосун көрүп калдым, 40 жаштан кийин кеч деген видео болуш керек эле, көпчүлүгүңүздөр көрдүңүздөр. Мен тапсам ошол видеонун түбүнө кыстарып коймокчумун, сөзсүз көрүңүздөр. Ал жерде ошол 40тан ашып калган эжей өзүнүн каалоосу менен өзү ошол көп жылдар бою мугалим болуп иштегиси келип, анан ошол 40тан ашкандан кийин ошол кандай десем, каалоосун орундатат да, ошол жөнүндө. Ошондуктан өзүңүз каалаган нерсени кылуу же болбосо кайсы бир нерсени, жаңы нерсени үйрөнүү эч убакта кеч эмес. Мисалы үчүн биз Америкада жүргөндө андай нерселер биз үчүн мындай жөнөкөй эле, күнүмдүк эле көрүнүш да. 80-деги 70 жаштагы адам сенин жаныңда жүрүп алып эле, сен кылган нерсени, сен үйрөнгөн нерсени үйрөнүп, даже сенден күчтүүрөөк, жакшыраак болот да. Анан таң каласың кантип деп. Себеби алар ошончо жашка чыкса дагы мээсин активдүү алып жүргөн үчүн алардын мээси биздикине караганда күчтүүрөөк, биздикине караганда кандай десем, активдүүрөөк деп ойлойм да. Себеби мен канчалык китеп окуйм, мен мындай деп айтпаганым менен, меники дагы деле алардын мээсине жете элек деп ойлойм. Себеби мен дагы да көбүрөөк активдүү кылышым керек. Ошондуктан сиздерге эмне айткым келип жатат? Англисин үйрөнөм деген болсоңуз, же англис эмес, IT курсу, башка жаңы кесип, кандай болбосун, эмне болбосун, эч убакта кеч эмес. Ошондуктан бүгүн баштаңыз. Азыртан баштасаңыз эч убакта кеч эмес. Жана дагы ал нерсени үйрөнүү өзүңүз үчүн, өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн аябай пайдалуу болот. Мисалы үчүн, мээсин активдүү алып жүргөн адамдар Альцгеймер же болбосо ушул сыяктуу же унутчактык деген сыяктуу оорулардан алыс болушат. Эмнеге? Себеби мээңиз активдүү жүргөн үчүн, мээңиздин баардык булчуңдары иштетилген үчүн, ал сизди оорулардан сактайт. Ошондуктан өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көргөн адам болгон болсоңуз дагы өзүңүз үчүн үйрөнүшүңүз керек. Макул, мүмкүн котормочу болуп кетпесеңиз дагы, башкаларга барып, өзүңүз үчүн азастан үйрөнүп жүрсөңүз, бул өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн дагы аябай пайдалуу болот. Жана албетте пайдасы тиет. Бул боюнча мен айткым келген нерсе, баарыңыздар эле менин досум Бучту билесиздер. Американец 75ке чыгайын деп калды. Анан мен аны уже 6-7 жылдан бери тааныйм. Жана ал ушул 2 жыл жакында эле, 1 жыл болуп калды окшойт. Жакында эле пианино үйрөнгөндү, ойногонду үйрөнүп баштады.
Мен башында таң калдым. Эми зачем тебе сен ушунчага чыгып калдың депчи десем, мага жагат, мен жүрөгүм келатат деп 70-те чыгып алып, 75-ке чыгып алып, чыргап азыр кадимкидей ноталарды окуй алат жана кадимкидей ойной алат. Эми элестетип көрүңүз. Мен болсом ал жашында ойноп токтотуп коюшум мүмкүн эле да. Ой, кайчы, мен уже пенсияга чыгып алдым деп. Бирок ошондой болбоңуз да. Ошол нерсе сизге сабак болушун каалайм. Анан ал ошол карап туруп мага көп сабак берет да. 70ке чыгып калса деле мага караганда активдүүрөөк, мага караганда бир нерселерди бат үйрөнө калат. Ошондуктан бул нерсе бул өзүбүздүн гана могул жерибизде экен да. Айтылат го негизи эле borders болгондо негизи эле чек ара жок, бирок бул чек араны биз өзүбүздүн мээбизге өзүбүз кое алабыз да. Мен мынча адаммын, мен кылбашым керек же, мен айыммын, мен кылбашым керек же, мен мындай, мен тигиндей депчи. Ошол нерселердин баарын жок кылып, үйрөнүшүңүз керекпи? Анда сөзсүз тура калыңыз, үйрөнүңүз, кылыңыз деп айтмакмын. Ошондуктан менин жашым мынча, менин жашым тигинче деген нерселер сиздин оюңузга да келбеш керек. Сиз канча катышпасаңыз дагы, сиз ар дайым жашсыз, эгерде мээңизди туура алып, туура тамактандырып, ар дайым активдүү кармасаңыз. Ошондуктан баарыңыздардан ушул сурооңуздардын баарына жооп бердим деген ойдомун. Эгерде сурооңуздар болсо, комментарийге калтырыңыздар. Рахмат.